Саламатсыздарбы? Бүгін біздің 7 каналдың оғысында 7 күн деген программа өтіп баратқан аптаның негізгі оқияларын талқылағанға, талдағанға әрекет қылабыз. Бізде қонақта Жогорку Кеңештин депутаты Медер Алиев. Рахмат сізге. Шембе күні уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Жаңалықтарды өтіп баратқан аптаның жаңалықтарын мен 3 топқа бөліп 3 топ қылып алдым. Азыр ошон биринчи тобун окуп көрейин жаңалықтарды. Президент Садыр Жапаров жубайы Айгүл менен бирге Ватиканда 4 октябрда Папа Франциск менен жолугуп, диний эркиндик тууралуу сүйлөшүп, Папаны Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Ошол эле 4 октябрда президент Жапаров Ватикандын мамлекеттик катчысы Пьетро Паролин менен жолугуп, Кыргызстан менен Ватикандын улуттук китепканалары ортосундагы кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Анын алдында 3 октябрда Садыр Жапаров Рим шаарында Италиянын премьери Джорджо Мелони, президенти Серджо Маттарелла менен жолугуп, саясий, экономикалык жана маданий тармактагы кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Ошол эле 3 октябрда Садыр Жапаров Рим шаарында Италия Сенатынын спикери Иньяцио La Russa жана депутаттар палатасынын спикери Лоренцо Фонтана менен жолугуп сүйлөшкөн. Рим шаарында Кыргызстан паркы ачылды. Бишкек мен Рим мэриялары ортосунда кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Каржы министри Алмаз Бакитаев 30 сентябрда Жогорку Кеңеште чыгып сүйлөп, мектептерди окуу китептери менен камсыз кылуу үчүн 8 миллиард сом керек деп билдирди. Жыл сайын ушундай окуу китептери боюнча маселе чыгат. Жогорку Кеңештин депутаты Самый Кожонун айтымында, Мирлан Самый Кожо, Кыргыз-Түрк Манас университетинде анын ички эрежелери Кыргызстан мыйзамдардан өйдө турат деген көптөгөн арыз түшүп жатат. Ага дагы түшкөн экен ушундай арыздар. Ушул окуялардын ичинен президент Садыр Жапаровдун эмеге барганы тууралуу сапары жөнүндө Италияга кандай деп ойлойсуз? Кандай баалайсыз бул сапарды? Биринчиден чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык, Маарын агай. Сиз менен дагы расмий таанышып, жүз көрүшүп, сесем баягы кыргыз журналистикасынын булак башатында турган инсандардын бириси десем жаңылбасам керек. Мне очень приятно находиться с вами. Берки маселелерди бүтпөлү. Жарайт. Эгерде биринчи маселе тууралуу айта турган болсок, менин пикиримде мамлекет башчынын Жапаров Садыр Нуркожоевичтин Европа мамлекеттерин буга чейин дагы расмий сапарлар менен барып келген, бул жолкусунда Ватиканга баргандыгын биздин көз карашыбызда туура деп эле ойлойм. Себеп дегенде ар бир цивилдүү, өнүккөн, 21-кылымдын талаптарына жооп берген мамлекеттер ушундай эл аралык дипломатиялык миссиялар аркылуу катташтарды кылып турат. Бул кадимкидей көрүнүш. Мага өзгөчө бул процессте симпатизировать эткени бул Бишкек шаарынын мэриясы менен Римдин ортосунда канча миң жылдан берки шаар. Байыркы Римдин ортосунда меморандум кызматташуу жөнүндө түзүлгөндүгү. Себеп дегени сиз туура белгилеп кеткендей, баягы сөз дагы бар го. Туда как в Рим ведут все дороги деген. Рим бул байыркы качантан берки келген культурный наследиеси кенен дүйнөдөгү шаарлардын бири. Андыктан Бишкек биз өзүбүзгө керектүү тажрыйбаларды алсак туура эле болот деген ойдомун. Анан бул маселеде айтып кетким келет. Өзгөчө 2020-жылы жаңы саясий бийлик, азыркы саясий бийлик орношуп келгенде бир катар саясий күчтөр тарабынан айтылган эле дүйнөлүк коомчулук тааныбайт, кабыл албайт, легитимсиз депчи. Өзгөчө кээ бир министрлер кабинетинин мүчөлөрү дагы ушундай пикирлерин айтышкан. Анан эми азыр жакшынакай болуп, кол кармашып, кошо чет жакаларда ошо министрлер деле жүрүшөт. Эмне дейбиз, ийгилик дейбиз, саясат ушундай экен. Кече күнү бир позицияда болсо, бүгүн башка позицияда. Ошол учурда биз бир топ коомчулукка жеткиргени аракеттелик юридикалык жактан, что эгерде эл тарабынан шайлана турган болсо, президент Садыр Нуркожоевич ал сөзсүз түрдө легитимдүү болот, дүйнө тааныйт,
Кыргыз мамлекетинин атынан расмий иш сапарларды кылат деп убакыт көрсөткөндөй биз жаңылбаптырбыз. Биздин пикирибизде мындай иш сапарлар туура жемиштүү деген ойдобуз. Биркен Улуттарга жакында барып келди мына сентябрдын аягында. Ал жакта 2 жолу сүйлөдү. Тиги сессиянын өзүндө дагы анан жанагы саммит болбоду, келечек саммити деген. Эменин Биркен Улуттардын жалпы эле ошол структуранын аброюн көтөрүү үчүн көп адамдар келип көтөрүш керек деп айтышты. Анткени менен Биркен Улуттар кандайдыр ченемде азыр кризисте. Көп маселелерди чече албай атат, аларды укпай атат чоң мамлекеттер. Но бирок ушундай визиттер эмени калыптандырганга алып келет. Демек жанагы ошол 20-жылда сиз айтып кеткен учурда россиялык гезиттер абдан көп жазган. Жанагыдай нерселер, терс нерселерди кабыл албайт, анан эч жака бара албайт дегендей болуп, бирок мына командасы жана Тышкы иштер министрлиги, Тышкы саясат бөлүмү, администрациядагы иштеп атат демек. Жанагыдай нерселерди абдан көп визиттерди даярдап атышат. И бардык жерде эле ийгиликтүү болуп атат десе болот. Кандай деп ойлойсуз? Ооба, албетте. Эми баягы 2020-жылы саясий толкундоолор, саясий кризис болгон учурда азыркы президент өзүнүн командасы менен келгенде сөзсүз түрдө саясий оппоненттери, ички тышкы эл аралык оппоненттери жанагындай пикирлерди айтышкан. Эл аралык коомчулук тааныбайт, авторитеттүү эл аралык финансылык уюмдар мындан ары Кыргызстанды каржылабайт, кызматташпайт деп убакыт көрсөткөндө бунун бардыгы туура эмес пикирде экен. Анан эми Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөз, мен ойлойт элем, бул тарыхый сөз болуп калат. Себеп чакан унитардык дүйнөлүк саясий картада өтө авторитеттүү эмес. Эми биз моюндашыбыз керек, биз ушундай мамлекетпиз. Ошол жерден трибуна берип, бүт дүйнөдөгү мамлекеттин жетекчилери, расмий өкүлдөрү турганда биз дагы барбыз, биздин да пикирибиз бар деп бир катар дүйнөлүк процесстерге өзүбүздүн пикирибизди айткан. Менимче бул Кыргызстан үчүн жеңиш. Анан чоң маселени көтөрбөдү. Мына жалпы эле бүт дүйнөлүк коомчулук мына согуштарды токтотуш керек, кризистерден чыгыш керек деп атат. Ачындыгында курал сатуу өсүп кетти. А кедейлер мурдагыдай эле андан да кедей болуп баратат деп ажырым, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым чоңоюп баратат деп чоң маселени көтөрдү Кыргыз президенти. Анда биз экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын экинчи тобуна мен бөлүп алган эмени азыр окуп берейин. Бир нече 10 чакты жаңылык. 30 сентябрда президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине интервью берип, жанагы УНА деген ишкананын жетекчиси кызматына алынмады беле. Ал мурда бир жума андан мурда алынган, бирок ошол 30 сентябрда ошол жөнүндө интервью берип, ал мынтип айтты, ошол жигитке дагы, жана Жокоев деген жигитке дагы, андан башка дагы адамдарга 40 адамга президенттик фонддон, бюджетке тиешеси жок фонддон ай сайын $2000 төлөп турганмын деди. Жанагы Жокоевке $2000, башкаларына так айткан жок, канчекен бирок берип турат экен. Акылбек Жапаров, министрлик комитетинин төрагасы, 1 октябрда Ереван шаарында өткөн Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына жана Евразиялык экономикалык форумга катышып келди. Ереванда ал Орусиянын премьери Мишустин менен дагы өз алдынча жолукту. Министрлер кабинети көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга берүү тууралуу келишимди бекитти. Аны өзбек тараптагы бекиткен экен. Алар мурда Бостери деп аталган Борбор-Азиядагы Алтын кум, Рохат НБУ, Делором жана Бустон деген пансионаттар. 3 октябрда Астанада Түрк мамлекеттеринин муфтийлер кеңешинин жыйыны өттү. Анын алдында Казакстан менен Кыргызстандын муфтийлери Тагануулу менен Закиров жолугуш өткөрүп сүйлөштү. Статкомдун жүргүзгөн иликтөөсүнүн натыйжасында Кыргызстандагы эң мыкты 3 ишкана деп Кумтор Голд Компани, Манас аэропорту жана Алтынген ишканасы аталды. Бишкекте Камчы Көлбаевдин колуна өтүп кеткен мурдагы Октябрдын 40 жылдыгы деген тигүү фабрикасынын имаратынын 900 миллион сом турган бөлүгү мамлекетке кайтарылды. Бир кезде эки эле ушундай чоң тигүү фабрикалардын бири болчу да 40 жылдык деген эме ишкана.
24-жылдын мыкты мугалими деп Ош университети алдындагы лицейдин математика боюнча окутуучусу Назгүл Каныбекова таанылды. Ушулардын ичинен кайсы маселени атай кетет элеңиз? Орчунду талкуулай тургандай деп. Эми сиздин көз карашыңызча кайсысын десек болот? В принципе, бардык эле орчундугу, бардык эле бирок өзгөчө жаңылыктардын арасында эң көп топовый окулган массалык маалымат каражаттарында жанагы УНА ишканасынын жетекчисин кармалышы болду окшойт. УНА ишканасынын жетекчисин кармалышы болду. Бул жерде чоң маселе чыгып атат да. Ал коррупцияга малынбасын деп жолукканда эмеге тиги дайындап атканда сүйлөшөт, таза иштегиле, сиз таза иштесеңиз сиздин кызматкерлердин баары иштейт деп, бирок ошол кезде дагы интервьюсунда Садыр Жапаров айтып атат, анан коррупция токтогон деп. Ошентип сүйлөшүп, эметкенден кийин, дайындагандан кийин жаңы жетекчини. А бирок токтогон эмес экен да, анын жумушун алып атса. 23 сентябрда алды. Андан тышкары ошондой коррупция болбосун деп, дагы кошумча акча төлөйт экен, айлыгынан тышкары. Бюджеттен тышкары. Аябай мындай бир тимели бардык жагынан камсыздалган адам болуп атат. Ошого карабай коррупция болуп атат. Кандай бул? Биздин пикирибизче коррупция болгону жакшы көрүнүш эмес. Өзгөчө кызмат. Бул өзгөчө кызмат, предоставляющий такие первоначальные услуги для граждан. Элге эң биринчи тейлөө кызматын камсыз кылуучу органдар ушундай коррупцияга аралашканы бул өтө жакшы иш эмес деп ойлойт элем. Анан тем более айлыгынан сырткары колдоо катары $2000 алып турган болсо, бул менин пикиримде вообще коррупцияга аралашпастан иштеш керек эле алчы. Очень огорчительно, что он пренебрег доверием и мындай өтө ыплас, жакшы эмес иш кылгандыгын кабар берет деп ойлойм да. $2000 айлыгынан сырткары бул Кыргызстандын алкагында эми Кудайга шүгүр жакшы эле акча. 1-2 жыл иштесе рассрочкага 2-3 комнат под самоотделку бир үйдү деле алып коймок. Бала чакасын бакканга кенен эркин жетмек. Андыктан мен ойлойт элем, ар бир жетекчиге да бул сабак болсо керек. Мен айлык акысынан сырткары $2000 катары колдоо иретинде үй бүлөсүнө белгиленген в целом я бы поддержал, потому что это какой-никакой барьер того, чтобы человек, руководствуясь элементарной потребностью кормить семью, квартплатаны төлөйм деп, коррупцияга кирбесин деп. Бирок адамдын нафсы жаман экен да. Адамдын нафсы абдан жаман экен. Ошондой мүмкүнчүлүк болуп турганда дагы кылганы мен ойлойт элем жакшы иш болбой калды деп. Бул бир адам, жана УНА деген ишкананын жетекчиси. 40 адамга төлөнөт экен да. Деги жалпысынан алганда бул канчалык туура? Ушундай жана сиз айтып кеттиңиз, эми кепилдик болуш үчүн деп. А бирок коррупция токтобойт атат. Бул эми нетрадиционный способ решения проблемы, да. Традиционный салттуу түр бул мамлекеттик кызматчы жалгыз айлык акысына жашайт, ошону менен болду, чектелет. Ал эми бул салттуу эмес колдоо иретинде экен, гарант болуп берейин деп жетекчилик тарабынан ар бир министрликке, мекеменин жетекчисине коррупцияга аралашпагыла, бала чакарга кенен эркин жетсин, бала бакчасына, мектебине, квартплатасына, светине, баланчасына, түкүнчөсүнө деген максатта берилген. Мен ойлойм бул негизи жакшы эле. Да, определенный формалдуу жактан суроолор пайда болушу мүмкүн. Мамлекеттик кызматчы бир гана айлык акысына жашашы керек деп. Бирок кээ бир учурларда кайсы бир маселелерди чечүү үчүн нестандартный подход керек. Тилекке каршы адамдын нафсы ушундай экен, канча акча көп болсо дагы адам баягы топуракка эле тоет дегендей, к великому сожалению, бул 100% панацея эмес экен коррупцияданчы. Бирок кайсы бир деңгээлде менин пикиримде баары бир минимизировать этет. Маселен, жөнөкөй эле мисалды көрсөңүз, Катардагы жөнөкөй мамлекеттик кызматчы айына 20 000 сом алган,
үйүндө 3 баласы бар квартирада жашаган, ал кантип жашайт? 20 миң сомго. Эки баласынын кичинекей 2 бала бакчасына эле кетет. Тамак жеш керек, эт алыш керек, жамандык жакшылыкка кыргызда барыш керек. Үй бүлөсүн кантип багат? Ошончу ошол айлыгыңар жетпей турган болсо дагы, силер жетекчилер кол алыңарда иштегендерге өрнөк болгула, коррупцияга аралашпагыла, силерге колдоп берейин деп туура эле пикир болгон деген ойдомун. Это нестандартный способ решения проблемы, на мой взгляд. Бирок ушунчалык терең жайылып кеткен. Мына мисалы үчүн сот реформасы канча жылдан бери жүрбөй атат, Ошон үчүн соттор адилеттүү, мыйзам чегинде гана чечим чыгарсын деп атайын аларга баардык шартты түзүп берип, тим эле айлыктарын көтөрүп, пенсиялар шундук да алардыкы тим эле жогорку соттун мүчөлөрү же андан ылдыйкы деңгээлдеги соттор деле болбой эле соттор сатылган эмелер канча факт чыгып атат. Ошол эле милицияда деле, башка органдарда деле, мына жакында эле УКМКнын кызматкерлери барып жанагы Ленин районундагы бир милиция бөлүмүнө күч менен келип эшиктерин күч менен ачып 2 кызматкерди кармап кетти. Тартип орнотот турган адамдар өздөрү тартипти бузуп атканда кандай дагы чара көрүш керек? Акча берсең дагы болбойт экен, кошумча акча да катуу чаралар көрсөң дагы болбойт экен. Аябай бузулган болуп атат коом. Эми бу жерде мындай менин пикиримде глобалдуу карашыбыз керек. Негизинен кадровый дефицит, кадровый голод. Укук коргоо тармагында болобу, мамлекеттик муниципалдык кызматта болобу, деги эле мамлекеттик системада. Мамлекетке өз өмүрүн арнап, ызык суугуна чыдап, болор болбос айлыкка иштейм деген энтузиасттар жок эсе, практически жок. Давайте мындай объективно карайлык. Анан союз таркагандан кийин мамлекеттик кызматты баардыгы майлуу сүттү, май талкан алып келе турган катары стереотип, аң сезим калыптанып калган. Ошол бара-бара жокко чыгышы керек деген пикирдемин да. Жаңы форматтагы все-таки жаңы көз караштагы управленецтер керек. Сиз туура айтасыз, маселен сот бийлиги. Сот бийлигинин маселен пенсионерлердин баардыгынын пенсиясын мен жогору деп айта албайт элем, себеп градациясы бар. Выслуга лет, стаж судейской работы, там ошолордун эске алганда салыштырмалуу действительно көп. Анан сиз айткандай азыр сот системасына деле чын эле жакшы көңүл бурулуп, жакшы имараттар салынып атат, соцпакет, соцобеспечение, айлыктар абдан жакшы. Бирок ага деле карабай, тилекке каршы сот адилеттүүлүгү көп суроолорду жаратып коюп атат. Бу да мен сиз менен макулмун. Анан эми бул дагы бет чети философиялык маселеде. Маселен 10 адам соттошсо, 5 соттон утулгандан кийин алар туура эмеспи, күнөөлүү эмеспи, сөзсүз сотто продажный деп айтат. Бул Европада да, Америкада да адамдын табияты ушундай. Ошон үчүн бул маселе эки тараптуу. А бирок жалпы жонунан чындык же чындыкка жакыныраак кылып карай турган болсок, эл тарабынан сотторго нааразычылык абдан жогору. И основание негиз бар деп ойлойм буга. Ошон үчүн соттор бул маселеде терең ойлонушу керек. Соттор дагы жанагыдай мамлекеттик ишканалардын эмелери дагы, жетекчилери дагы жанагыдай кошумча абдан айлыгынан 2 эсе көбүрөөк болуп калып атат го, жанагы $2000. Ошого карабай эми ал балким өзү жалгыз анын баарын чече албайт, ичиндеги коррупция ушунчалык чырмашкан, бир адам үстүндө таза болсо дагы беркилерди тазалай албайт го. Ушундай дагы нерсе болушу мүмкүн го. 3-чү топту окуп берейин мен, жаңылыктардын 3-чү топко кирген жаңылыктарды. 1-октябрда карылар күнү белгиленди Кыргызстанда. Анын алдында пенсиялар көтөрүлдү жана эми эң төмөн пенсия жашоо минимумунан төмөн болбойт дегендей айтылды. 6900 сомдон кем болбойт деп. Өткөн жекшемби күнү президент Садыр Жапаров Зардалы айылына барып, жергиликтүү эл менен таанышып, айылга жол салына турганын айтып өттү. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Аравандагы пахта иштетүүчү завод мамлекетке кайтарылды. Ал ээлеген жер тилкесинин эле баасы 3 миллиард сомдон ашык экен.
Орусиянын Челябинск шаарында Кыргызстандын паспортторун басып чыгарып, акчага саткан кылмышкерлер тобу кармалды. 2 октябрда УКМК кызматкерлери жана мен айтып кеткендей, Бишкек шаардык 2 милиция бөлүмүнө келип, 2 милиция кызматкерин кармап кетти. Алардын кабинети дагы тинтилди. Бишкекте 2 октябрда КМШ мамлекеттеринин балдар арасындагы Дельфи оюндарынын финалы өткөрүлдү. Бүгүн Кыргызстан мугалимдери кесиптик майрамын белгилеп жатат. Кече күнү болсо журналисттер бирикмесинин төрагасы болуп, Абдыкадыр Султанбаевдин ордуна Илязбек Балташев шайланды. Жума башында Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ооганстанга 120 тонна гуманитардык жардам жеткирди. Ушулардын ичинен кайсыны айтат элеңиз негизги деп? Билбейм, сиз кайсыңызын Пенсиялардын көтөрүлгөнүн айтса болот. Менимче туура айтасыз. Себеп дегенде кече дагы жалпы жыйында жогорку кеңеште борбордук трибунага чыгып бул боюнча пикиримди билдирдим. Биздин баш мыйзамда буга чейин Кыргызстандын эгемендиги алгандан тартып пенсиялар, пособиелер прожиточный минимумдан төмөн болбошу керек деген норма таптакыр жок эле. Бул абдан жакшы норма. Пенсионерлерге, жөлөк пул алуучуларга, майыптыгы бар адамдарга бул абдан жакшы берене. Бирок ар бир өкмөткө бул өтө ыңгайсыз, трудновыполнимый, неудобный маселе. Ошол конституциялык кеңешмеде талаш тартыш боло туруп, конституцияга ушул норма кирип калган. Өкмөт пенсионерлерди, майыптыгы бар адамдарды, жөлөк пул алуучуларды айырылуу катмардын жарандарыбыздын кызыкчылыктарын коргозун деген. Бул маселе бир топ талаш тартыштар жаратып келди. Конституциялык сотко да каралбады. Айтайын дегени мини конституционный кризисти пайда кылды ушул берене. Себеп дегенде конституционный кризис чоң болушу мүмкүн, орто же чакан. Чоң конституциялык кризис, маселен 93-жылы Российская Федерацияда Ельцин менен Хасбулатовдун, Черномырдиевдин кагылышы. Ортодон парламент таркады. Кандай гана зычуу менен коштолду. Орто конституциялык кризистер болгон. Бизде дагы парламент таркап, Кумтөрдүн айынан Аскар Акаевичтин учурунда. Бул чакан кичинекей конституциялык кризис кылды. Себеп жогорку кеңеш ар бир кабыл алган мыйзамын жалпы жонунан башка бийлик бутактары киргишпестен, талаш тартыш болбостон чечим кабыл алынат. Бул нормага пенсиялардын көтөрүлүшү боюнча парламент катышты. Оппозициячыл фракциянын лидери Адахан Мадумаров Кимсанбаевич өкмөткө, министрлер кабинетине кайрылды. Бул норманы аткара албасаңар, отставкага кеткиле. Өкмөт был вовлечен в этот процесс, министр кабинети. Жогорку сот, конституциялык сот, жогорку высший судебный орган. Караңызчы, бир маселе 3 бийлик бутагын тең бардыгын процесске киргизип жем таштады, талаш тартышка. Анан кече 1 октябрда президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун чечими менен, жарлыгы менен пенсиялар, жөлөк пулдар прожиточный минимумдан төмөн болбойт деген жарлыкка кол коюлду. Мен ойлойм, бул конституциянын сакталышы, бузулбастыгы, бул мини конституционный кризиске чекит коюлду. Жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эми албетте пенсиялар көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Бунун үстүндө өкмөт күн түндө иштеши керек. Бирок мындай норма эч бир конституцияда эгемендикти алгандан бери жок эле. Мындай норманын болгону биздин пикирибизде жакшы көрүнүш деген ойдомун. Эми өкмөт жанагыдай бюджетти толтуруп атат. Салык кызматы, бажы кызматтары планды ашырып атат. Ошон үчүн ушундайга келип атат да. Эгерде мурдагыдай эле жетпей атат деп отура берсе, эч кандай мындай нерсеге ишке ашыра албайт эле мындай нерселерди. Эми кайсы бир деңгээлде туура мурунку көмүскө экономиканы ачыкка чыгышы. Мурунку премьер-министрлердин бири Абылгазиев мырза айтканы бар да, так. Кыргызстандын 40% экономикасы көмүскө деп. Элестетсеңиз, мамлекеттеги 3-чү кызмат адамы премьер-министр официально таанып атат, признавать этип атат. Экономикабыздын 40% көмүскөдө деп. Бул деген практически банкрот государствода 50% тини. Бирок мен бул маселеге салык боюнча бир катар өзүм сунуштарым, пикирлерим бар эле, башка альтернативалык жол менен. Негизи жалпы жонунан туура эле деп ойлойм. Башка бир нерсени да белгилеп кетиш керек.
азыр өзгөчө мына 2020 жылдан кийин процесс кустуризация абдан чоң болуп атат. Чынында мурдагы элеген кызматына карабай, чоң даражаларына карабай, үлкөн эч убакта кол тийбес деген элестетилген адамдар баардыгы конфискация болуп атат. Бул жерде мен ойлойм, президент Садыр Нуркожоевичтин үзөңгүлөшү УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы мындай волевой решениеси болду, чечкиндүүлүгү болду. Мыйзамдык жаатынан да, формалдык жаатынан бир кандайдыр бир ой пикирлер болушу мүмкүн. Бирок если справедливо смотреть, то мен ойлойм бул колдоого аларлык иш и туура деп ойлойм. Ошол бюджеттин толукталган негизинде биздин пикирибизде ошол пенсиялардын көтөрүлүшү дагы алгачкы түрткү болду. Башка айлыктар дагы көтөрүлүп атат. Жалаң эле пенсиялар эмес, башкалар дагы. Анан жанагы 40% дегени менин оюмча андан да көп болушу мүмкүн. Эми расмий лицо болгондо ал, конечно, минимизировать эткенге аракеттенди. Но сам факт того, что публично озвучил, айтканы, это мамлекеттин имиджевый репутациясына урон абдан чоң болду да. Элестетсеңиз, премьер-министр признает. Это значит, госаппарат алсызбыз, бессильныйбыз, биз эми ушундай 3-чү деңгээлдеги банкрот мамлекетпиз деп эле жалпак тил менен айтканда тааныган болду да. Азыр көбүнчө ошол жеп тоногондордун, уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси барлардын, өздөрүн Кудайдан кийин хан сезгендердин баардыгы жакшынакай болуп мамлекетке өткөрүп беришип атат. Мен ойлойм бул процесс жакшы процесс деп. Мен бир кезде ушу коррупция жөнүндө бир эми анчамчылыктуу кылдым эле. Германияда ошо таза деп эсептелген кээ бир жанагы Дания сыяктуу мамлекеттер, Норвегиялар таза да, ошолордо көмүскө экономика 20% тегерегинде экен. Абдан таза деп эсептелген. А биздин статком кээде 25,6 же 100дөн 75 деп жазып коет. Ошол биринчиден жанагыдай так кантип санай алат? Санай албайт, мүмкүн эмес. Экинчиден тетиги дүйнөдөгү эң таза мамлекеттердин катарына Кыргызстанды отчетторунда кошуп коет. А жанагы Абылгазиевдин айтканы 40 дегени менин оюмча андан да көп болгон. Азыр мүмкүн азайгандан кийин мүмкүн азыр 40. Же аны так эч ким изилдеш кыйын го. Изилдеш кыйын го, мүмкүн. Мүмкүн. Бирок азайганы менин пикиримде чоң коррупциялык синдикаттардын жокко чыкканы бул ачык эле. Ошого тиешеси бар, кылмыштуулукка тиешеси бар инсандардын жоопкерчилиги алдында азыр тургандыгы менин көз карашымда бул ошонун көрсөткүчү деп ойлойм. Себеп дегенде 30 жыл аралыкта Кыргызстанда ошондой болуп калган, каста неприкасаемых болуп калган да. Алар настолько уверовали свою безнаказанность, и оказывается бир учур керек экен, баягы күчтүү саясий эрк керек экен. Катуу саясий эрк керек экен. Себеп эч ким ишенген эмес да, ал преступный синдикатты жок кылса болот деп. Эч ким ишенген эмес. Орто Азия ишенген эмес. А көрсө болот экен да. Чечкиндүүлүк, өзүнүн кылган ишине ишенгендиги. Ошон үчүн менин пикиримде президент Садыр Нуркожоевич анын үзөңгүлөшү УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтердин кылган иши именно ушул багытта, кылмыштуулук менен күрөшүүдө, жоопкерчиликке тартууда, кумтөрдү кайтарууда тарыхый учурлар болду деген ойдомун. Биздин убактыбыз да аятып калды. Биз 7 күн деген программаны көрдүңүздөр 7-чи каналда. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Медер Алиев болду. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.